Казакстанда атом тармагын өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү пландары иштелип чыгат. Эскерте кетсек, бул тууралуу өкмөттүн кеңейтилген жыйынында президент Касым-Жомарт Токаев айткан. Ал белгилегендей, өсүп жаткан энергодефициттин фонунда өлкө биринчи атомдук электр станциясын тездетип курууга жана жалпысынан өзөктүү кластерди түзүүгө муктаж. Мындан тышкары талдоо келечектеги АЭСтерди куруу үчүн ылайыктуу жерди аныктоо үчүн керек. Натыйжада өлкө электр энергиясы менен өзүн өзү толук камсыздоого чыгып, 15-20% резерв түзүшү керек. Бул зарылчылыкты мажилистин депутаттары дагы баса белгилешет. Парламентарийлер белгилегендей, мындай станциялардан алынган энергия башка булактарга караганда арзан эле эмес. Экологиялык жактан да таза. Бул өлкөнүн өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн маанилүү милдет. Мы инициативу президента... Биз президенттин демилгесин колдойбуз. Бул Казакстан Республикасында жаңы экономикалык мамилелерди түзүүгө болгон кадам. Биз бул сунушту стратегиялык жактан туура деп эсептейбиз. Президент бир нече АЭС болушу керек экендигин айтты. Ал эми арзан электр энергиясы бүгүнкү күндө керек. Эмне үчүн? Президент 2029 жылга чейин ичкүдүн өнүмдү 2 эсеге көбөйтүү үчүн 15 ири завод курулуп жатканын, ал эми бул заводдорду куруу жана иштетүү үчүн бизге арзан атамекендик электр энергиясы керек деген так тапшырманы койду. Ал эми бүгүн биз электр энергиясын тилекке каршы импорттоп жатабыз. ВВП строится 15 крупных заводов. А для строительства и эксплуатации этих заводов нам нужна дешевая отечественная электроэнергия. А сегодня мы электроэнергию, к большому сожалению, импортируем.